Bismillahirrahmanirrahim. Mal muzdovgacha gep qila keteli. Bismillahi Allahu akbar degan so'zni aytib soyu şeriatga layık. Allah'tın atı menen emes, başka nerselerдің аты менен жана атайла бисмиллахты айтууну таштап коюп мал союлган эттердин бардыгы арам болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деди? Бухариде келет, Аллахтын аты аталып кан агызган малдын эттерин жегиле дейт. Бухариде келет. Ыктыярдуу түрдө мал муздоо боюнча айта турган болсок, муздоо ыкмасы туура болуш керек. Эң биринчи кокосу кесилиш керек. Коко деген дем алуу органы. Андан кийин кызыл өңгөчү, тамак баруучу түтүкчө бул. Эки күрөө тамыры, үчүнчүсү эки күрөө тамыры кесилиш керек. Артерия, вена деп коет. Эгерде мал сойгон адам мал муздап жатканда жүлүңдү кошуп муздоо жана жаны чыга электе, денеси муздай электе терисин шылып алуу макруh болуп эсептелет. Жүлүң жан чыккандан кийин кесилиш керек негизи. Аллахтын аты айтылбастан, мындайча айтканда бисмиллахи анан баланчанын атынан деп союлган малдын эти арам болот. Бисмиллахны айттыңыз, бисмиллахи баланчанын аты менен деп болбойт. Эгерде сиз жаткыза электе, малды байла электе, жаткыза электен мурда о жараткан ушул малды баланча уулумдун акыйкасынан кабыл кыла көр. Же болбосо ушул курбанчылыгымды атамдын көз өткөн атамдын же апамдын атынан деп аталып, андан кийин байлап, жерге жаткырылып, байлап, эмне бисмилла Аллаху акбар деп союлган болсо, анда дурус жарайт. Мына ушул нерсенин айырмасын жакшы билип алыңыздар, урматтуу тууганым. Өткөндө бирөөсү Россиядан кызым акча салып жибердим, мен атыман курбанчыл союп койгула деп. Ал киши ушинтип сойгону жатам дейт, бисмилла Аллаху акбар деп, бисмилла Аллаху акбар баланча кызымдын атынан деп сойгон атат. Болбойт, урматтуу тууганым. Жаткыза электен мурда, байла электен мурда ошо баланчанын атынан кабыл кыл кызымдын атынан деп туруп анан сойгон болсоңуз макул. Ушул нерсе гана адал болуп эсептелет. Мал муздоо сүннөттөрүн айта кете турган болсок, бисмиллахи Аллаху акбар деп мал сою. Экинчиси күндүзү сою. Үчүнчү кыбыла тарапка жалпы эле курбанчылык эле эмес, жалпы эле мал муздоонун сүннөтүн айтып жатабыз. Кыбыла тарапка карап мал сою жана кыбыла тарапты малды кыбыла тарапка жаткыруу. Малды сол тарабы менен жаткырыш керек, кыбылага карап. Оң бутун байлабуу, анткени жандын чыгышы жеңил болуп, рахат менен чыгыш керек. Тепкилеп жатып рахат алат. Тез сою. Тез сойгондо кандай? Мынтип кескилеп отурбай, бисмилла Аллаху акбар деп тартып жибериш керек. Малды жаткыруудан мурда малга көргөзбөстөн бычакты курчутуш керек. Малга көргөзбөстөн мурда. Айбанга жакшы мамиле кылуу. Мисалы үчүн көтөрүп жерге жаткыра чаппаш керек. Башына урбоо. Союла турган жерге бутунан сүйрөп барбаш керек. Мал муздоого макрухтарын айтып кетели. Мал муздоодогу макрухтар. Кыбыладан башка жака каратуу арам эмес, макруh. Шариатта жек көрүлгөн. Азап берүү, мойнун кайрып сындыруу. Мына ушуга окшогон. Үчүнчүсү бычакты жүлүнгө жеткире. Бычакты жүлүнгө жеткизгенде эти макруh болбойт. Сойгон адамдын ушул жүлүңүнө жеткизип сойгону экинчи жол азап бергени, ушул пейли кыймыл аракети макруh болот. Малды жаткырып алдына бычак курчутпашыбыз керек. Малды жаткырып алып, ошонун көзүнө каратып курчутпашыбыз керек. Башка малдардын алдына малды муздабашыбыз керек. Союлган малтын жегенде харам болгон жерлерин да карап көрүңүз. Жаныбардын муздоо каны быжы кылып жешет көп жерде. Мына ушул харам болуп эсептелет. Эркек малдын эки жумурткасы дагы арам. Тери менен эттин ортосунда катуу каткан бездери бар го, бездери дагы арам. Табарсык жана жыныстык мүчөлөрү
ötü, mına uşul nerseler aram bolup eseptelet. Uşul nerseni özüz bilip jana başkalar menen da bölüşölü. Urmatly bir tuğanım, kurbançıl soya turgan adam, özüңüz öz gözüңüz menen karap, misal üçün apası soyup jatat. Oşol balası muuzdap jatsa, apasынын атынан soyulup aткан bolsa эмне кылыш керек? Apası karap turgаны sünnet, kurbançılıkka layıktуу bolup esептелет. Kimde kim eger özü soygon jakşı, eger özü soy alбаса, kasapçıga soydurabı, bilgenderge soydurabı. Demek soydurtup жаткан adam эмне кылсын? Öz gözü менен көрсүн. Эмне себептен? Себеби siz görüp жаткан, siz soydurup жаткан kurbançılığınыздын kanı, atıp çıkkan kanı emni жерге түшелектен murda sizdin günölörüңüz geçirilet urmatly bir tuğanım. Mına uşul nersege көңүл бурал. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.